Айсулу Тыныбекова дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болду. Айсулу Тыныбекова 2-нчи ирет дүйнө чемпиону болду. Дүйнө чемпиондугу Норвегияда өтүп жатат. 62 килограммга чейинки салмактагы учурдагы дүйнө чемпионунун беттештери 4-октябрда башталган. Ал Япония, Беларусь жана Украинанын спортчуларын катары менен жеңип финалга чыккан. 5-октябрда алтын үчүн болгон кармашта Тыныбекова килем үстүндө америкалык Кайла Миракл менен кезгелди. Кыргызстандык 7-0 эсеби менен жеңишке жетип, 2019-жылы Нур-Султанда алган чемпиондук титулун коргоду. Бул Кыргызстан үчүн 3-чү медаль болуп калды. Буга чейин Алибек Осмонов коло медальга ээ болсо, Эрназар Акматалиев күмүш медалдын ээси болгон. Булак Серепкейжи. Асел Кадырбекова өткөндү эстеп көңүлүм ооруп ыйладым. Ырчы Асел Кадырбекова өткөн күндөрүн эстеп ыйлаганын айтты. Бул тууралуу ал өзү жеке Instagram баракчасына жазып чыкты. Бүгүн 1,5 жылдан кийин жашоом түп тамыры менен өзгөргөндөн соң алгачкы интервьюну бердим. Бирок бул нерсеге мен даяр эмес экенимди түшүндүм. Көңүлүм ооруду, ыйлап да алдым, суроолордон улам. Ошол күндөргө кайткандай эле болдум. Кадрга кошулбайт ал нерселер. Жашоомдун көп бөлүгү сыр бойдон эле калышы жакшы экенин түшүндүм деген. Булак аргументкейжи. Ажара Алишеровна Instagram баракчасында бардык постторун өчүрүп салды. Ажара Алишеровна Instagram баракчасындагы бардык сүрөт видеолорун өчүрүп, төмөндөгү сөздөрдү сторисине жазган. Ушул убакка чейин колдонуучулар мени күн сайын стористерине пиво бат менен белгилеп, жемен түшкөн ар бир видеого алкаш жана башка ушул сыяктуу өтө жаман комментарий жазгандарга мен көз жумуп кое алам. Ооба, күн сайын унчукпай, көңүлгө албай, өзүмдү алаксытып жүрө алдым. Бирок тамашачылардын менин үстүмдөн күлүп, шылдыңдап ойногон тамашаларын көрүп, менде суроо жаралды. Араң депрессиядан чыгып, стресстен арылып жаткан убагымда алардын шылдыңы мени капа кылышы аларды ойлондурат бекен. Албетте, мунун баары акча үчүн, өздөрүнүн пайдасы үчүн. Бирок бул күлкүлүүбү, бирөөнүн үстүнөн шылдың кылуу бул тамашабы? Ушуларды маданият адамы дейби? Анда биздин маданиятыбыздын ушундай төмөн деңгээлге түшкөнү мени өтө өкүндүрөт. Мен убактылуу Инстаграмда жок болом. Каалаганча белгилеп жүктөй берсеңер болот. Эми мени жаман көргөн адамдар кулана бергиле деп жазган Ажара. Булак Кыргыз кабар.